Balang var mı sen? Kızın var mı? Lan kızın uçunda olup kalsın. Kızın uçunda olup kalsın. Kızın uçunda olup kalsın. Yavaşsın be. Karaçı göğdesin. Göğdesin Karaçı. Қарасаңыздар, бұл жерде Сурана Перизат Юлдашалиевнаның менің подзащитныйның мнениесі ұғылған жоқ. Біз сөйлегеннен кейін прокурор айтты, бүткеннен кейін сөзінде. Менің подзащитный Сурана Перизат Юлдашалиевнаның мнениесін сұраш керек. Көрдіңіздер ме? Тұрған жоқ, сұраған жоқ. Анан менің репликам бар. Ұлық қойыңыздар десек, процесте бұл эмне деген процесті бат-бат бүтіріш керек. Ошол эле. Canım kızım, kızın vardır, kızın vardır. Layım kızın uçunda olup kalsın. Layım kızın uçunda olup kalsın senin daha. Gözünden yaş uzatmasın silerdi. Gözünden yaş uzatmasın. Layım kızın da olup kalsın. Kudağa var. Kudağa koydum ben. Kudağa koydum. Kudağa koydum ben. Слышь, пацан, отойди оттуда, дай увидеть. Ты самый крайний. Скоро чалчылы. Рұқсат беріп қойғыла, ұшын алып шықсам ба, алып шықпасам ба. Бұл 103. Шунда деңгелге жеттік біз. 103-тер келіп, рұқсат сұраш керек біреуден. Шығарсақ бұл, шығарсақ болмайды. Адамның жашосы, бетін қараңыздар. 2 ай мұрын қандай отырды ле, азыр қандай бозорып отырады. Ертең Құдай сақтасын, денсаулық берсін Перизат Юлдашалиевна. Ушул жерден кетсе ким жооп берет? Біз ошол үй камагын канча айдан бери сурап атабыз. Хотя бы следствие, урматтуу судебный коллеги, законно болгондо, мына мындай чакырып атабыз, өткөзүп атабыз. Жок, 2 айдан бери отурабыз СИЗОдо. Бир кандай экспертизалар бериптир, бизди тааныштырган жок. Следствияны биз өзүбүз юристпиз, адвокатпиз. Сиздер билесиздер. Объективно, равносторонне өтүш керек. Бизден вопростор коюлуш керек. Билесиздер сиздер, эксперттер коюлган суроодон сырткары рамкадан чыга албайт. Следствие өзгө каалагандай вопросторду берсе, ошондой жооп берет да. Эмнеге бизди тааныштырбайт? Эмнеге биз дагы таанышып, кайсы лингвистический экспертиза, кайсы сөзгө кетип, ал сөздүн курамы бар бекен, состав преступления, эмнеге биз вопросторду жазбайбыз? Камагандан кийин сиздердин городской соттун алдында адвокаттар ошондой сүйлөбөйсүн деп барды. Başka zal gerek. Открытое заседание болгондон кийин башка залда өтөт. Башка зал керек. Тоңдук кыргыз деген бар болчу билесиңер. Facebook башка социалдык тармактарда мындай өзүнүн оюн ачык жазып чыккан Дарина Камбарова деген аял экен, анын дагы бул чарасы каралып атат. Аны посттор үчүн азыр башламандык даярдаган, төңкөрүш даярдаган деген айып тагып туруп, аны дагы СИЗОго камап коюпту. Ошол Дарина Камбарованын такырынан дагы ужас. Ужас.
Биз үчүн, эркектер үчүн аялдарга солидарность болчу. Жок дегенде аялдар чыгарып койсун деген баягы үмүтүбүз бар болчу. Бирок кечээкү соттук отурумдардын баарын көрдүк. Биз толугу менен ынандык. Эч кандай адилеттүүлүк жок азыркы соттордо. Адилеттүүлүктүн аадайын да тамгасы жок. Ошон үчүн мен Садыр Жапаров менен Ташиевке кайрылып кетмекчимин. Силер эркек болсоңор, аялдарды чыгарып койгула. Энелерди сыйлабаган силер эмнесиңер? Энелерден төрөлбөй силер каяктан төрөлдүңөр? Энелерге эмне үчүн мынча кордук көргөзөсүңөр силер? Жок дегенде аялдарды чыгарып койгула. Болбосо Ташиев экөөңөр юбка кийип алгыла. Юбка кийип чогуу басып жүргүлө. Эркек болсоңор аялдарды дагы бир жолу кайталап кетем. Чыгарып койгула. Ар бири эне кыйналып атат ушул жерде. Баса албай калды аялдар. Эркек болсоңор аялдарды чыгарып койгула. Дагы бир жолу кайталап кетем. Кыргыз эли, урматтуу журналисттер. Садыр Жапаров баштаган бийлик бизге саясий куугунтук кылып, Кыргыз Республикасынын конституциясын, мыйзамдарын одоно бузуу менен түздөн түз буйрук берип, биздин үстүбүзгө жасалма кылмыш ишин козгоп, мыйзамсыз кармап отурат. Урматтуу кыргыз элим, бул жерде баарыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө конституция иштебейт, мыйзамдар иштебейт. Бүгүнкү күндө түшүнүк менен жашап атабыз. Орусча айтканда по понятиям. Урматтуу журналисттер, кыргызда жакшы сөз бар. Халк айтса калп айтпайт дегендей. Мага жеткен такталбаган маалыматтар боюнча биздин үстүбүзгө жасалма козголгон кылмыш иштин токтомун президенттин администрациясындагы үлкөн чоң чиновник, юрист жазып бериптир. Ал убагында дагы эки качып кеткен президентке, экс-президентке аларга каалагандай конституцияны жазып берип атып, аларга мыйзамсыз иштерге түртүп атып, туура эмес маалыматтарды берип атып, мына аяк эмне менен бүттү? Эки революция менен бүттү. Урматтуу журналисттер, урматтуу элим, угуп койгула. Ошол чиновник убага келгенде сөзсүз жооп берет. Мына 2 айдан бери бизге бир дагы далил таба албай, айлалары кетип, эмне кыларын билбей, эми СИЗО менен бизди кыйнап отурат. Мен Садыр Жапаровго кайрылам. Садыр Жапаров, мен сенден коркпоймун. Мен чыдаймын. Мен отурамын. Жанагы чиновник эл билет. Мен айтып берейин айгыла чейин. Анан айтарым дегеним, айласы кетип мына 23 декабрда баарыбызды башка камерага отурду. СИЗО курорт эмес. СИЗО курорт эмес. Бирок бизди отурган камераларга адам эмес, ит бир күнгө чыдабайт. Урматтуу журналисттер, ит чыдабайт бир күнгө. Бизди ошол жерден өлтүрөлү, жок кылалы деп атат. Эгер эле бизди өлтүрүп жок кылса, ошо мамлекет оңолуп кетсе, биз макулбуз. Ошого. Бул эмне деген уят жоктук, эмне деген бул акмакчылык. Агайын туугандар. Ошо Садыр Жапаров СИЗОнун ичинде кайсы камера кандай экенин 5 колдой билет. Мына ошон үчүн бизге түздөн түз буйрук берип, ошондой камераларга каматып отурат Садыр Жапаров. Ачык айтып коеюн, Садыр Жапаров мен Кудайга койдум. Мен ушунчалык бийлик надандык кылып, пастык кылып, ушундай пастыкка түшөт деп эч качан ойлогон эмесмин. Бирок аябай надандыкка, пастыкка түштү бүгүнкү күндө. Агайын туугандар, ушуну элге туура жеткизиңиздер. Өтө пастыкка түштү. Биз деген азыр бийлик эмес, прокурор эмес, саткын тергөөчүлөргө кайрылбай элебиз, биз өзүбүздөрдүн туугандарыбызга кайрылып атабыз. Ачкачылыкты токтоткулачы, силер бизге да керек экенсиңер. Бийлик өлүп калсаңар деле, буттуңардын астынан эле чыгарып эле кетирет экен. Ачкачылыкты токтоткула. Боштондук берсин. Боштондук берсин ушул тургандардын баардыгына. Ачкачылыкты кармашпасын. Бул бийликке ачкачылыктын кереги жок. Сот башталганда акыбалы начар болуп бергенин көрүп туруп, сот турсун деп суранды да, бул тура албайт дегенден кийин жыгылып калды да, ошол акыбалын көрүп туруп, сот бүгүн чечим чыгарыш керек болчу да. Анын түздөн түз биринчи милдети болчу. Бүгүн мындай акыбалда адам кыйналып атканда соттойм деп аракет кылбай, ал ушундай акыбалда госпитализация кылыш керек деген чечимди бүгүн сот чыгарыш керек болчу. Ошол сотту чыгарган жок.
бүгүнкү мыйзамсыз буйрук аткарып аткан соттор бүгүн келет, силер сөзсүз жооп бересиңер. Биз ушундай тиги буйрук аткарган соттор эч качан кылмышына жооп бербей, мындай көрүнүштөр кайталанып атат да. Бирок бул соттордун бардыгыбыз жазып атабыз, бардыгыбыз белгилеп атабыз. Бул соттор сөзсүз түрдө жооп берет. Перизаттын акыбалы, Ританын акыбалы, бул Орозайдын акыбалы, бардыгынын акыбалдары өтө кыйналып турушат. Ошол акыбалдын кыйналганын көрүп туруп, аны соттой жүзүп аракет кылган соттор бул райымсыздыктын, жүзү жоктуктун, бул адрессиздиктин, бул мыйзамсыздын туу чокусу да. Мындай болгон эмес да, мындай болбош керек болчу негизичи. Өзүңүз адвокат болгонсуз мурда. Аябай көп мыйзамсыз окуяларды көргөнсүз. Азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун укугун коргогонсуз. Эми азыр өзүңүз жогорку соттун төрагасысыз. Өзүңүз азыр элестетип кое бериңиз, мурда ошо сиз адвокат болуп жүргөндөгү абалдан кеминде 5 эсе начар акыбал. Мына азыр Перизат Суранова деген кызды апасы менен көрүштүрүп алып кетти. Эми мыйзам ошондой болсун, бирок дагы бир адамдык, бир адамгерчилик деген болуш керек дедим, жок дегендичи. 25-тей биздин активист жарандарыбыз кармалды. Алардын эми күнөөлүү эмес экенин сот аныктайт албетте. Бирок ошол бир тынч жыйынга чогулуп, жөн гана сүйлөшүүсүнүн айынан мына ушинтип азыр темир тордун артында отурушат. Эми бир гумандуулук кылып, эскертүү берип, бир ушул сиз өзүңүз бир реакция кылып, ушул маселени бир карабасаңыз, Замир Курамаевич, коомчулукта чын эле бийликке дагы, сотко дагы нааразылык күндөн күнгө күчөп атат. Бийликке болгон нааразылыктын бирден бир себеби бул сотко болгон ишенбөөчүлүк. Мына мен айрым адвокаттар менен сүйлөшсөм, айтат, мен адвокат болгум келбей калды дейт. Анткени мыйзамдуулук таптакыр болбой эле, ушул туура нерсени көрүп айтып турсак дагы болбой чечим кабыл ала бергенде, мына ушундай аргасыз ушундай ойго келет экенсиң дейт да. Эми ушуну бир туура жолго салып өзүңүз карабасаңыз, анткени аларды жанагы массалык башаламандык уюштурууга кандайдыр бир катуу аракеттер болуп, реалдуу бир кадамдар болсо, ага мен да каршымын. Бизге стабилдүүлүк, туруктуулук керек, эң маанилүү. Бирок жанагындай жөн эле жанагы арасынан бирөөнө диктофон коюп, аны дагы өздөрү жаздыртып, анан ушинтип бир жоктон бар кылып иш токуганы коомчулукта чын эле жанагындай аялдарды, жаш кыздарды жанагы Москвадан бери алып келип, алар ачкачылык кармап, эми Кудай сактасын, эртең бир кырсык болуп кетсе, бул чоң бийликке, азыркы президентке болгон чоң көө жабылат. Ошону биз мындай депутат катары, бизге дагы мына бардык депутаттарга толтура кайрылуулар келип атат. Өзүбүз түрмөлөрдү барып көрүп келдик. Замир Курамаевич, мына азыр бизди жаңы жылыңыз менен куттуктадыңыз. Биз сизди куттуктап атабыз. Бирок ошол жерде таптакыр жанагы жыйынга барбаган бир блогер жигиттер камалып кетти да. Мына ошонун бардыгы азыр бийликтер ойлоп атат, мындай эч ким буларды коргоп чыкпайт атат. Жок. Мына мен саясий биздин тарыхыбызды аябай жакшы билем. Ушинтип акырындык менен мындай нааразылыктар жаралат элде. Азыр ошол процесс кетти уже. Чын эле ошондой болуп атат. Ошон үчүн сиздин мындай колуңузда да бир мүмкүнчүлүк болсо, ошол мыйзамдуулукту орнотуп, ушул маселеде кайдыгер болбой бир жакшы өзүңүз киришип, жанагы жарандарыбыз чыгыш керек деген ойдомун да, эркиндикке. Жок дегенде уйгамагына чыгарганда жаңы жылдын алдында. Болот эле. Мен ошентип күткөм, мына 26-27 сот болот десе, мен ойлодум эле алардын баары көпчүлүгүн уйгамагына чыгарып, анан кийин эч жака мындай чыкпоо тууралуу чечим менен чыгат деп. Бирок тилекке каршы андай дагы болбой, көпчүлүгүбүздүн мындай көңүлү сууп баратат да ушул маселедечи. Ушуга бир терең көңүл буруп койсоңуз, рахмат. Бирок эми азыркы учурдагылардын күнөөсү барбы жокпу, анысын биз айта албайбыз. Конечно, бул жерде баягы экинчи процесс болуп калбасын деп атабыз. Бирок сөзсүз түрдө эске алабыз, азыр алардын күнөөсү барбы жокпу, аны тергөө органдары, көзөмөлдүк кылып аткан прокуратура жана башкалар далилдеш керек. Анан бизге жогорку сотко келгенден кийин аны да карайбыз, аракет кылабыз.